Салам достор, биздин каналга жазылыңыздар. Башкалар көрсөтпөгөндү биз көрсөтөбүз. Президент Сооронбай Жээнбеков Советтер Союзу мезгилинде Фрунзе шаары жашыл шаар деп таанылган. Бирок акыркы мезгилде шаар ал атынан ажырап баштаганын айтты. Бул тууралуу бүгүн 30-август Чыңгыз Айтматов кен көчөсү менен Масалиев көчөсүнүн кесилишинде жайгашкан Сейил бактын ачылышы аземинде сүйлөп жатып билдирди. Президенттин айтымында күчүрмөн эмгек менен калаанын жашыл шаар деген атына кайра кайтаруу аракеттери учурда кызуу жүрүүдө. Бир эле Советтер Союзу учурунда эмес, ага чейин деле Фрунзе шаары жашыл шаар аталып келген. Шаарыбыз акыркы учурда жашыл шаар деген атын жогото баштады. Айрыкча кыш келгенде түтүнгө айланып калууда. Бул жагдай шаарыбызда жашыл саясаттын жоктугу жана куруу иштериндеги саясатка туура эмес мамиле жасалгандан улам келип чыгууда. Шаардын көркү жашыл бактарда, эс алуу жайларында, таза көчөлөрүндө жана кооз имараттарыбызда. Биз Бишкекке жашыл шаар деген атты кайтарабыз, деди өлкө башчысы. Саясаттануучу Сейтек Качкынбеков Бабановдун келиши Текебаевдин чыгышы бир жылдык эле стабилдүүлүктү алып келиши мүмкүн. 2017-жылы президенттик шайлоодон кийин чыгып кеткен экс-депутат Өмүрбек Бабанов быйыл 9-августта Кыргыз өлкөсүнө кайтып келген. Ал азыркы учурда УКМК жана Финполго сурак берип жүрөт. Ал эми 2 жыл мурун коррупция беренеси боюнча айыпталып 8 жылга эркинен ажыратылган. Өмүрбек Текебаев кече 29-август үй камагына чыкты. Быйыл 21-августта жогорку сот Текебаевга карата чыккан соттук чечимдер жокко чыгарылып, жазык иш жаңы соттук териштирүү үчүн 1-Май райондук сотуна жиберилсин деген чечим чыгарган. Мындан улам Супер KG порталы Бабанов келди, Текебаев чыкты, эми кыргыз саясатында оюндардын жүрүшү өзгөрөбү деген собол салды. Саясаттануучу Сейтек Качкынбеков азыр саясий кырдаалда баа берүү эрте деген пикирде. Тамашада айтылмакчы, азыр саясатта карышкырлар да ток, койлор да аман эсен. Бабанов келип колдоочулардын көңүлү ток. Текебаев үй камагына чыгып, тарапташтардын көңүлү ток. Бул бир жылдык эле стабилдүүлүктү алып келиши мүмкүн. Негизги кырдаал парламенттик шайлоо кандай өтөт? Ошого жараша болот. Персоналдык эркиндик маанилүү. Шайлоо кодексинде жогорку кеңешке өтүү үчүн саясий партияларга босого чегин 9% кылып койдук. Бөлө турган. Бул коомду экиге бөлө турган нерсе. Элита менен карапайым элдин ортосун аябай ажыратат. Жалаң акчасы барлар депутат болуп, наразычылыктар көбөйөт. Акчасы барлар жөнөкөй кишилердин сөзүн укпай, кайра эле 2 жылдан кийин саясий кризисти туудурабы деп ойлойм, дейт Качкынбеков. Акчасы барлар жөнөкөй кишилердин сөзүн укпай, кайра эле 2 жылдан кийин саясий кризисти туудурабы деп ойлойм, дейт Качкынбеков.